Ош шаарындагы Сулаймантоо музей комплексинде сүрөтчү Айбек Шамшиевдин вернисаж аталышындагы живопись сүрөт көргөзмөсү болуп өттү. Көргөзмөгө сүрөтчүнүн пленердик жана башка түрдүү сүрөттөрү коюлган. Биздин байыркы Ош шаарыбыздын так ортосунан Сулаймантоо музей комплекси өзүнүн Сулаймантоосу менен орун алган. Биздин Сулаймантообуз кыргыз элибизди, шаардыктарды, конокторду маданий жактан тейлеп, көргөзмөлөрдү уюштуруп, аларга экскурсия өткөрүлүп, андан сырткары изилдөө, сактоо, жыйноо иштерин аткарабыз. Бүгүн ошондой иш-чаралардын бири музей комплексибиздин башкы сүрөтчүсү Шамшиев Айбектин жеке көргөзмөсүн ачып ушул жерде отурабыз, элге тартуулап. Айбек Шамшиев бул өзүнүн өнөрү менен, дүйнө көз карашы менен, билими менен элдердин жан дүйнөсүнө, элдердин руханиятына азык болуучу чыгармаларды жаратып келет. Айрыкча анын тематикалары ошол тарыхка байланышкан. Байыркы Ош шаары, Жибек жолу, Оштун байыркы көрүнүштөрү боюнча дагы өзүнүн сүрөт көргөзмөсүндө дайыма чагылдырып келет. Мен ойлойм, бул көргөзмө шаардыктарга, элибизге, меймандарга аябай жагып, алардын жан дүйнөсү байып, ошол жерден жакшы маалыматтарды алып, ички дүйнөсү байып кетет деген эмедебиз, үмүттөбүз. Айбек мырза бул өнөрдү бала кезден тартып эле аркалап келет. Каарманыбыз 1999-2004 жылдар аралыгында Ноокат райондук сүрөт мектеп интернатында окуган. 2009 жылы Тургунбай Садыков атындагы Улуттук сүрөт академиясынын театр, кино жана сүрөт кафедрасын ийгиликтүү аяктаган. Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук опера жана балет театрынын сүрөтчүсү, Тургунбай Садыков атындагы Улуттук сүрөт академиясынын окутуучусу, Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрынын сүрөтчүсү болуп эмгектенген. 2017 жылдан тарта Сулаймантоо улуттук тарыхый археологиялык музей комплексинин башкы сүрөтчүсү кызматында иштеп келет. Бул жерде ар түрдүү персонаждар болду да. Натюрморттор бар, пейзаж бар, тарыхый композициялык чыгармалар бар. Ошонун негизинде коюлду. Бул чыгармалар негизи 22 жыл өтүп аткан жылыбыздын дагы иштеген иштер. Негизи мындан да көп болуш керек эле, себеби көпчүлүгү жана сыртка өзүнүн көрөрмандары сатып алышты да. Анан ушунда болсо дагы көргөзүп калайын деген ой менен ушул выставканы өзү негизи 1 жылдан ашык пландаштырып алыптым эле. Өзү выставка өткөрүш да кыйын да азырчы. Ошого катуу даярданып, себеби сүрөтчүгө убакыт өтө зарыл нерсе да. Убакыт кээде ушундай жетишпей каласың. Негизи анан ошол убакытка насип кылып буйруп калган экен. Каарманыбыз дүйнөлүк сүрөт боюнча кароо сынактарга катышып келет. 2016 жылы Катар мамлекети тарабынан уюштурулган сүрөт конкурсунун жеңүүчүсү болгон. Ошондой эле 2018 жылы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башкы сүрөтчүсү катары эмгектенген. Аталган көргөзмөгө коюлган сүрөттөрдү автор Кыргызстандын эле ичинде эмес, Түркия, Өзбекстан өлкөлөрүнүн кооз шаарларында тарткан. Ар бир сүрөт өзүнчө тарыхтайт. Өзүнүн негизи багытым живопистер. Бул жан май боек менен иштөө да. Ошол анан көбүнчө ошо пленерлик жанагындай этюд менен көп иштейм. Сыртка чыгам. Азыр бул жерде Самарканд шаарына баргам, ошол жердеги иштер, этюд пленерлик иштер, анан Турциянын бир 2-3-4 шаарына барып, ошол жерде пленерлик өткөзүп келген чыгармалар коюлду. Нуржамал Төштүк кызы, Муслим Ахметжанов, Ош ТВ, Ар Отан көрсөтүүсү.